Алардын көчүп кетүүсүнө түрткү бериш керек. Басып ал, кууп чык, көчүп кел. 7 октябрда Израилди жок кылууга кенен жол ачылды. 2023 жылдын октябрында Хамас Израилге кол салгандан соң жана андан кийинки Израилдин Газадагы аскери өнөктүгүнөн бери эки тарап тең чагымчыл сөздөрдү айтып жатышат. 2024 жылдын январында эл аралык сот Израиль бул боюнча бардык чараларды көрүшү керек деген чечим чыгарган. Израиль түздөн түз жана ачык түрдө геноцидке шыкак берүүнүн алдын алып, андайды жазалашы керек. Израиль геноцид конвенциясына кол койгон жана геноцидке үндөө Израилдин мыйзамдары боюнча жазаланат. Хамас мамлекет эмес, андыктан аны Бириккен Улуттар Уюмунун эл аралык сотуна берүү мүмкүн болбойт. BBC араб кызматы Израилдин расмий өкүлдөрүнүн геноцидке шыкакчы болушу мүмкүн деген билдирүүлөрүн изилдеп чыкты. Эгерде биз 7 октябрдын кайталанышын каалабасак, анда өз жерибизге кайтып, ал аймакты көзөмөлдөшүбүз керек. Миграцияга түрткү берип, террористтерге өлүм жазасын беришибиз керек. Итамар Бен-Гвир Газа элин өз ыктыяры менен чыгып кетүүгө чакырды. Газада 2 миллион палестин жашайт. Анын айтымында ал жака алардын ордуна израилдиктер отурукташуусу керек. Биз Газа калкын жер которууга чакырууну Газада жүрүп жаткан этникалык тазалоонун бир бөлүгү деп эсептейбиз. Бул геноцидтин бир бөлүгү. Итамар Бен-Гвир жана башкалар айрым билдирүүлөрдү жасады. Мен мындай билдирүүлөрдү таптакыр коргобойм. Бирок албетте алар геноцидтин деңгээлиндеги сөздөр эмес. Итамар Бен-Гвир талаштуу билдирүүлөрдү жасаган жалгыз адам эмес. Басып ал, кууп чык, көчүп кел. 7 октябрдан бери Израиль аскерлеринин Газанын талкаланышын майрамдаган же шылдыңдаган видеолору чыккан. О, кандай көрүнүш. Эми алардын кайтып келе турган жери жок. Бириккен Улуттар Уюмунун атайын баяндамачысы Франческа Албанезе Газа элине каршы шыкакчылык болгонун жана ал конкреттүү аракеттерге айланганын билдирди. Биз Газаны мурунку абалына кайтаруу мүмкүн эмес экенин көрүп жатабыз. Анткени анын 70% талкаланган. 33 миңден ашуун адам өлтүрүлгөн, алардын 14 миңи жаш балдар. Демек Газа элине каршы тукуруу иш жүзүндө конкреттүү иш аракеттерге айланды. Израиль да АКШ да Франческа Албанезенин сынына катуу каршылыгын билдирди. Израиль бул согушта Хамас менен салгылашууда. Хамас жай тургундардын артына жашынып жатат. Андыктан албетте тилекке каршы алардын айрымдары жабыр тартууда. Израиль армиясы BBC'ге кээ бир видеолорду иликтеп чыгып, алардын айрымдарында аскерлердин жүрүм туруму ылайыксыз деген тыянакка келгенин айтып, аларга тиешелүү түрдө чара көрүлгөнүн билдирди. Итамар Бен-Гвир BBC'нин комментарий берүү өтүнүчүнө жооп берген жок.